Бүгін республикалық штатта саламаттықты сақтау министрінің орынбасары Төло Исақов коронавирус бойынша өлкөдө болып жатқан учурдагы абал тууралуу айтып берди. 2020 жылдын 24 мартына карата республика боюнча коронавирус инфекциясын жуктуруунун 26 жаңы учуру катталды. Мындан улам Кыргызстанда жалпы 42 адамдын COVID-19 вирусу аныкталды. Алар төмөнкү медициналык мекемелерде жайгашкан. Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош облустар аралык клиникалык ооруканада, Ноокат аймактык ооруканасында, Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасында, Баткен облустук бириккен ооруканасында, мындан сырткары ооруканага жаткырылгандагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Учурда контролдук изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Алардын 68 эркек, 74 аял. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала бар. Алардын ичинен коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы bir баладан коронавирус инфекциясы аныкталды. 14 жаштагы bir өспүрүмдөн коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандардын жашы 16-дан 86 жашка чейинки. Булак COVID-19 Кыргыз Республикалык штаб.